Саламат, биринчи класстын бүтүрүүчүлөрү, силер менен кайрадан элдин сыймыгы. Биз бул сабакты мурунку өтүлгөн тема теңдемелерге арнайбыз, бирок бул практика. Ошол практикада ортодо алар кандай болуп келет жана аларды кантип аткарса, иштесе болот экенин көрсөтүп берем. Анда эмесе баштадык. Демек, бул эсепте x чоңгу же минус 2 чоңгу деген суроо турат. Анда биз x'ти таап алалы. Тамгасы барларды сол жака, тамгасы жокторду оң жака жыйнап алсак болот. Мисалы үчүн, бул жакта минус 2 калат дагы, минус 2x калат дагы. Бул x сол жака минус x болуп өтөт, барабар. Ал эми бул жакта 6 ушул бойдон калат, бул жакта 3 минус 3 болуп өтөт. Барабар бул жак болсо минус 3 болот, минус 3x болот. Бул жак болсо жөн эле 3 болот. Анда x'ти табыш үчүн барабар 3 бөлүнгөн мына ушул чогуу x минусун кошо кетебиз. Минусун. Демек, минус 3 барабар минус 1 чыкты. Демек, эгерде x'ибиз минус 1 болсо, анда минус 1 деп коебуз. Минус 1 чоңбу же минус 2 чоңбу? Албетте минус 1 чоң. Анткени ал нөлгө жакыныраак, оң санга жакыныраак. Ошондуктан жооп аз. Кийинки эсепке өтөлүк. Бул эсепте аябай жөнөкөй эсеп берилгенсип, бирок мында кичине оорчулуктар бар. Биз тын табыш үчүн эмне кылат элек? Эгерде көбөйтүү болсо, бул жер көбөйтүү болгон болсо, ушул тынын жанындагы кошунасын 5-тин астына түшүрөбүз. Т барабар 5 бөлүнгөн 0,5. Ал эми могул өтүрдөн жоктош үчүн бул өтүрдөн бир жолу бияка жылдырам дагы, бунун артынан 0 кошкон. Демек, бул 50 бөлүнгөн 5ке барабар болуп калат. Ал эми муну 50-ни 5ке бөлүп отурбастан бизде 5 көбөйтүлгөн 10. Анан бул жак 5 болуп туруп, эгерде көбөйтүү болгон учурда ошол стандартты кыскартуу эсеп болуп деген эже менен кыскартып чыгабыз. Демек, жооп 10 чыкты. Т барабар 10 чоңду жетет, 15 чоңду, албетте аз чоң. Мына ошондой эле 50-ни 5ке бөлүштүн оңой жолдорун кыскартып чыгарсак болот. Кийинки эсепке өттүк. Эми бул эсеп кичине логикалык ойлонууларга туура келет. Бизде, мисалы үчүн, кайсы бир санды нөлгө өткөндө дайыма өлчөш керек туурабы? Мисалы үчүн, 7 көбөйтүлгөн 0 барабар 0 чыгыш керек. Мисалы үчүн, 7 кошулган 5, 7-ни 5ке кошуп туруп, аны 0 көбөйтүп салсаң деле баары 0 чыгат. Же болбосо, мисалы үчүн 5 кемитилген 5, бул 5тен 5ти алсаң 0 чыгат да туурабы? Аны кайра бир 100гө көбөйтсөң, мына могул жер 0 чыкты, аны 0ду кайра 100гө көбөйтсөң деле 0 чыгат. Мисалы үчүн, бул жерде 5ти x кылып койсоң, эгер x барабар 5 болуп калса, анда могул теңдемебиз туура чыгат да. Эгер ушул жер x барабар 5 болсо, анда бул туюнтма менен бул туюнтма барабар болот деп түшүнөт. Мына ордуна коелу, x 5 койсоң, 5тен 5 алсаң 0, 0ду 100гө көбөйтсөң 0. Демек, x барабар 5 болгон чыгат. Демек, бул же бул 0 болсо, анда бул жактагы 0 болот дегенди түшүндүрөт. Эми бул эсепти карайлы. Бул эсеп дагы кичине ошол сыяктуу болуп кетет экен. Эгерде бул туюнтмабыз же бул туюнтмабыз 0гө барабар болсо эле, булардын баары тең көбөйтүп атпайбы? Булардын бирөө эле көбөйтүп 0 болуп калса, мисалы үчүн могу 0 болуп калса, бул 0 болуп калса, буну менен муну көбөйтсөк 0 чыгат, ал эми 0ду буга көбөйтсөк, кайра анда баары тең 0 чыгат да. Же болбосо бул 0 болуп калса, анда булдан 0 болот, булдан 0 болот. Же болбосо бул 0 болуп калса, булар баары тең 0 болот. Бирөө эле 0 болуп калса, баары тең 0 болот. Анткени ортолорун көбөйтүп турат. Эми ушул шартты аткарып, суроо боюнча бир теңдеме түзөлөт. Эгерде 2x минус 5 0 болуп калса деген сөз. Анан дагы бирөө. Же болбосо 5x минус 2 барабар 0 болуп калса деп туруп азыр иштеп көрөлү. Демек, x таап алалы. 2x барабар тамгасы барлар сол жака, бул сан тамгасы жокторду оң жака. Демек, минус 5 болуп турса, анда бул
плюс 5 менен өтөт. Анда x барабар 5 бөлүнгөн 2 же болбосо 2,5. Демек x 2,5 чыкты. Бул биринчи учуру. Эми 2,5ти ордуна коюп көрөлү. Демек же болбосо ордуна коюп көрөлү. Мына бул жерде кайрылы ушул эле туюнтманы 2 көбөйтүлгөн x 2,5 деп жазсак болот, мындагы жазсак болот. 5 бөлүнгөн 2 минус 5 деп турат. Эми карайбыз. Бул 2 деген үстүнө көбөйтүлүп кетет, Үстүнө көбөйтүлүп кетет. 2 көбөйтүлүп. Бирок экөөнү көбөйтпөйбүз, 10,5 жөн эле муну менен муну кыскартып анткени ортосунда көбөйтүп турат. Демек, бул жакта жөн эле 5 минус 5 калды. 5 минус 5 0 берет. Демек, могул жер 0 болсо, анда баардыгы 0 болот. Демек, туура чыгып атат бул жак. Анда жооп биринчи жообубуз 2,5 чыкты. X 2,5ке барабар экен. 2,5ке барабар экен. Анда жооп A'сы. Ооба, 2,5 2ден чоң да. Макул дейли, A'сы экен. Бирок бизде дагы бир туюнтма бар. Мисал үчүн, бул жактан x таба турган болсок, 5x барабар бул жакка плюс 2 болуп өтүп кетет. X барабар 2 бөлүнгөн 5 деп атат. 2-ни 5ке бөлөбүз дейт. Макул дейли, дагы бир жооп бар экен бизде. Анда ушул 5x минус 2-nin ордуна коюп көрөлү. 5 көбөйтүлгөн x, мына x мога барабар экен. 2 көбөйтүлгөн 5 2 бөлүнгөн 5 минус 2 дейт, барабар. Ал эми көбөйтүү деген үстүнө көбөйтүп кетет дагы. Окшош сандар кыскарып кетет. Анан бул жакта жалгыз 2 минус 2 калды. 2ден 2-ни алсаң 0 чыгат. Демек, мына могул туюнтма 0ге барабар болот. Анда бул 0ге барабар болсо, баары тең 0ге барабар болот. Демек, туура. Бизде дагы бир жооп бар. А бул 2 бөлүнгөн 5 деген сөз 2ден кичинекей. 2 бөлүнгөн 5 деген сөз 2ден кичинекей. Мына могул 2ден кичинекей. Демек, 2 чоң болуп калды бул учурда. Демек, бизде бир учурда бул чоң болуп калды, бир учурда бул чоң болуп калса, анда жооп Г болот. Мынакей. Ким түшүнбөй калса, кайра башынан түшүнгөнгө аракет кылып көргүлө. Бардык аракетимди жумшадым. Болбосо комментарийге жазгыла, кайра ушундай сактуу эсептерден көп иштейбиз. Кийинки эсепке өтөлү анда. Бул теңдеме кичине орраак, себеби мында биз деген эң биринчи көңүл бура турган нерсе p минус 1 деген p минус 1 деген туюнтмага көңүл бурушубуз керек. p минус 1 деген кадимкидей эле бир сан деп элестетилет, мындай кадимкидей бир x деп элестетилет. Демек, бул жерде p минус 1ден минус 2 экен, минус 2 экен. Демек, анда биз азыр могу p минус 1ди общий барабардыктын сол жагына айтып көрөбүз. Демек, 5 минус 2 p минус 1, мен муну жазып атам азыр. Анан муну сол жакка минус менен алып келем. Минус p минус 1, бул жак плюс менен минус менен барабар 2. Анда бул жакта жалгыз 5 деген санды барабардыктын оң жагына өткөрөм. Ушунда бул жакта минус 2 p минус 1 минус p минус 1 барабар 2-ни жазам дагы минус 5 минус менен минус 5 болот. Минус 5 болот. Демек, бул жакта p минус 1ден 1, p минус 1ден 2 экен. Демек, астындагы экөөнүн тең белгилери минус болуп тургандыктан минус 3 p минус 1 болот. Анан 2 минус 5 деп жазып туралы азырынча. Анан биз деген мына могул 3төн куртулуш үчүн биз деген бул жактагы 3кө бөлөбүз. Минус 3кө бөлөбүз. Бул жакты дагы минус 3кө бөлүп салабыз. Ошондо биздин минус 3дөрүбүз кыскарып кетет дагы. p минус 1 эле калат. p минус 1 калат. Ошондо бул жакта 2 минус 5 бөлүнгөн
минус 3 чыкты. Ал эми бул жакта кандай эле 5тен 2-ни алып туруп, анын белгисин өткөз 5тин белгисин демек минус 3 бөлүнгөн минус 3 барабар 1 чыгат. Ал эми p-ны табыш үчүн биз деген 1ге мына бул алып бияка кошуп коебуз. Демек 2 p барабар 2. Демек эми p-да шарттап карабыз. Эгер p барабар бул жак 2 болсо 2-2-ни кошсок 4 чыкты. Ал эми бул жакта көбөйткөн ортосунда 2-2-ни көбөйтсөк 4 чыкты, анда 2 барабар. Демек жооп В-сы. Эгерде ким түшүнбөй калса, эле жок, кайра көрүшкө туура келип калат. Кайра кайталап көрсөңөр, анан түшүнөсүңөр деп ишенем. Эми кийинки эсеп көтөрөлү. Демек, бөлчөктөрдү силер бул эсепти карасаңар жүрөгүңөр түшөт. Эми муну кантип чыгарабыз, бөлчөктөр аралашкан болобу деп. Бирок чындыгында бул эсепти чыгаруу оңой эле. Кантип чыгарабыз? Биринчи жолу бул x негизи көбөйтүлүп атканда үстүнө көбөйтүлүп турабы? Бирок биз азыр пропорцияны өтөлөкпүз да, ошондуктан биз жөн эле x барабар деп туруп, жанындагы мына могул x-ин жанында кайсы эгер көбөйтүү болсо, жанында кайсы сан турса, ошону 1-дин астына түшүрөбүз, же болбосо 1ге бөлүбүз. 1 бөлүнгөн 4 бөлүнгөн 3 Андан кийин биз могул 1 деген кайсы санга барабар экенин аныктабыз керек. 1ди 1ге бөлсөк барабар 1 турабы? 1ди 1ге бөлсөк 1 чыгат да. Анда ушул мен могул 1дин ордуна мына монтип жазып алсам болот. Мына монтипчи 1 бөлүнгөн 1 депчи. Анда демек бөлүү сызыгын жазам, мурунку бөлчөктө үйрөткөндөй. Үстүнкү менен үстүнкүнү көбөйтүп үстүнө жазып коем. Демек 3 менен 1ди жазып, 3 менен 1ди көбөйтүп 3дү жазам. 4 менен 1ди асты менен астын көбөйтүп туруп астына жазам. 4 менен 1ди көбөйтүп астына 4 деп жазам. Же болбосо бул жакта 4 бөлүнгөн 3 болуп турса, бул жакта 3 бөлүнгөн 4 айлантып салсак болот. Эми x 3 бөлүнгөн 4 болду, x 3 бөлүнгөн 4 болгондо ордуна коебуз бул жакта. 1 минус 3 бөлүнгөн 4 жоңго, же болбосо бул жакта 3төн 1 жоңго дейт. Демек бул 1 дегенибиз жана айткандай эле 1 бөлүнгөн 1ге барабар, 1 бөлүнгөн 1ге 1 барабар. Анан кошуу же кемитүүдө астылары окшош болушу керек дегенбиз. Бул жакка эмне жетпей атат ошондо? Бул жакка 4 жетпей атат. 4 көбөйткөндөн кийин биз дагы үстүн дагы көбөйтүшүбүз керек. Демек бул жак 4 болду, бул жак 4 болду. Экөөсүнүн 4 окшош алып бул жакка астына 4 деп жазабыз. Анан үстүлөрүн 4тү 1ге көбөйтүп 4, анан минус 3 барабар бул жак 4төн бул жак 4төн 1 табабыз, 4төн 3 табабыз, 1 чыгат. Демек 4төн 1 чыкты. 4төн 1 чоңгу же 3төн 1 чоңгу? Албетте 3төн 1 чоң. Эгерде үстүлөрү бөлчөк үстүлөрү окшош болуп, астыларын кайсысы кичинекей болуп калса, салыштырганда чоң. Ошол чоң. Анда кийинки эсеп көтөрөлү. Эми биз азыр x-ти табабыз. X-ти табыш үчүн бул жакта биз кашаларды ташап келебиз. Демек, эгерде 2 каша туруп калса, анда биз деген ар бирин, мисалы үчүн могу биринчи санга муну буга коюп чыктык. Анан кайра бул бүтү. Анда муну бүтүрөбүз. Муну бүтүрүш үчүн кайра муну буга коюп чыгыш керек, муну буга коюп чыгыш керек. Муну ачканда деле муну буга коюп чыгыш керек, муну буга көбөйтүп чыгышыбыз керек. Ачабыз анда кашаны. Демек 2x квадрат болот, мына 2x көбөйтүлгөн x болот. Ал эми x-ка x көбөйтсөң, бул деген квадрат дегенди түшүндүрөт. 2x квадрат, кайра 2x'ти минус 1ге көбөйтсөк, минус 2x чыгат. Анан кайра бул бүттү, экөөнтөн көбөйтүп минус 3 келет. Минус 3тү x-ка көбөйтсөк, минус 3x чыгат. Минус 3тү минус 1ге көбөйтсөк, минус плюс 3 чыгат.
Анан барабардыкты жазам. Кайра 2x квадрат болот. Бул жага 2x x'ти көбөйтсөк. Жана эле көрсөтүп бердим. Анан 2x мына 2x көбөйтүлгөн минус 3. Же болбосо бул жак минус 3'тü 2 көбөйтөсүң 6. Минус 6x. Минус 6x. Минус 6x болду. Эми x'тардын баарын сол жакка сан жөнөкөй сандарды оң жакка топтойбуз. Демек 2x квадрат минус 2x минус 3x бул x квадрат бул жакка минус менен өтөт. Минус 2x квадрат бул минус 6 плюс 6 болуп өтөт. Плюс 6x барабар бул жакта 3 минус 3 болуп өтөт. Эми могул жактан минус 2x квадрат менен плюс 2x квадрат кыскарып турат. Минус менен плюс кыскарып кетет. Анан бул жакта 6x турат. Анан бул жакта минус 2x минус 3x минус 5x болот. Кошкондо барабар минус 3x. Минус 3 калды тияктагы. Анан 6дан 5 алсак жөн эле x калат. X барабар минус 3 экен. X барабар минус 3. Анан x ордуна коебуз. Демек x дегенибиз минус 3, бул жакта плюс 1 барабар минус 2. Жок, минус 2 чыкты. Эми кийинки эсеп көтөрөлү. X барабар экен 8 минус x'ка. Анан шарт боюнча x'ти 2ге бөлгөндө кандай сан чыгат деген суроо келиптир. Демек x'ти табыш үчүн эмне кылабыз? X'тардын баарын тең сол жакка, тамгасы барлардын баарын оң жакка чогултабыз. Демек x өзү турат. Бул x плюс x болуп кетет бул жакка барабар. Анан 8 жалгыз калат. Демек x-ка x кошсок 2x болот. Анан 8. Туура. X-тын жанында 2 эгер көбүйтүү болсо ортосунда, анда ал 8'in астына чыгып кетет. X барабар 8 бөлүнгөн 2 болуп калат. Же болбосо 8'ди 2 4. Анан x-ны ордуна коебуз. Демек x-ны ордуна 4'тү койсом, экен x барабар 4'тү койсом 2 чыгат. Демек соруңуз жок 2. Кийинки эсеп көтөрөлү. Бул эсепте эң биринчи биз маамчаларга көңүл бурушубуз керек. Бөлчөктөргө маамчаларга дейм. Бөлчөктөрдү жок кылып салышыбыз керек. Бирок ага чейинки дагы бир кыла турган ишибиз бар биздин. Ал болсо мына могул кашаны ачып салышыбыз керек. Бул кашаны кантип ачабыз? Астында 1 барды элестетебиз. 1'ди x-ка көбөйтсөң x чыгат, 1'ди 1ге көбөйтсөң 1 чыгат. Демек жөн эле мынтип эле ачып койсок болчудай көрүнөт. Эгерде минус болуп калган турган учурда анда ичиндеги белгилер айланып кетет, терс болот. Бул жак минус x, бул жак минус 1 болуп чыгат. Демек анда 2ге 1'ди кошсок канча болот? Могул 1 менен 2'ни кошсок анда жөн эле бул жер 3 болуп калат, 3 болуп калат. Демек 3 плюс x болду. Демек бул жөн эле 1. Эми мен бөлчөктөрдү жоготкум келип атат. Бөлчөктөрдү кантип жоготушум керек? Мен эки жагын тең кандайдыр бир санга көбөйтүшүм керек. Бирок кандайдыр бир сан болгондо жөн эле бир сандарды келтирип көбөйтүп сала албайм. Эки жакка тең окшош сан болуш керек биринчиден. Экинчиден баардыгы тең бир учурда кыскарып кеткидей болуш керек. Мисалы үчүн 3'тү алайын. 3'тү алып туруп бул жакка көбөйтөйүн 3'тү көбөйтсөм 3 менен 3 кыскарып кетет, туура. Бирок бул жакка көбөйткөндө бөлүнбөй кыскарбай калат да 3'чү. 4'тү алайын. 4 көбөйткөндө бул жакка кыскарып кетет 4 менен 2, бирок бул жактан 4 кыскартылбай калат. 6'ны алсам деле 3 кыскарат, 2 кыскарат, бирок 4 кыскарбай калат 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12'ни алсам мен бул жактан баардыгы кыскарчудай үнөнөт. Демек бул жактагы туюнтманы кандайдыр экөөнү тең бир окшош санга көбөйтсөм барабар кыскарып калат. Мен мурунку теңдөөмдөрдү көрсөткөндө түшүндүрүп берген. Эми 12'ни негизи бөлчөктү көбөйткөндө үстүнө көбөйтүп берет деп айтканбыз. 12'ни үстүнө көбөйтөбүз. Мына буга көбөйттүмбү? Эми кайра 12'ни буга да көбөйтөм.
12'ni men bu 1'ge de koydum. 12'ni yanına koydum. Demek 12 koyulgan x minus 1 bölüngen 4 minus koygan men koyup har birini koyup çıkan jokum da ele yazıp atam da 12 koyulgan x minus 1 deb elechi özünü dikkat etelechi. Demek 12 koyulgan x bölüngen 2 barabar. Emi 12'ni 1'ge koysam 12 anan minus 12 koyulgan ne olur? 3 plus x bölüngen 3. Emi kısaltабыз. 12 деген bu 4 koyulgan 3 деген san turabı. 4 3 koysam 12 da. Ушул сандын 4 менен 4'лөрүн кыскартып алам. 12 деген бул 6 көбөйтүлгөн 2 деген сан. 6 2 көбөйтсөк 12. 2 менен 2-ни кыскартып алам. Көрдүңөр, мына могул жакта көбөйтүлүп отурат. Эгер бирөө кошуп кылса да анда кыскарта албай калмакмын. Көбөйтүп алган учурда эле кыскартылган. 12 бул деген кандай сан? 4 көбөйтүлгөн 3. Көрдүңөр, мына аралыктары көбөйтүп отурат. Кыскартып койдук. Демек, астындагы сандар жоголуп кетти. Бирок үстүндө 3 x minus 1 minus 6x barabar 12 minus 4 көбөйтүлгөн 3 minus 3 plus x болду. Эми кашаларды ачып салабыз. Мен муну буга көбөйтөм, муну буга көбөйтөм. 3x minus 3 болду. Minus 6x barabar 12 minus 4'ü 3'e көбөйтсөm minus 12 minus 4'ü x'e көбөйтсөm minus 4x чыкты. Эми тамгасы барларды сол жака, тамгасы жокторду оң жака токтойбуз. 3x minus 6x бул плюс болуп бул жака келет. Плюс 4x болду. Барабар. Демек 12 бул жакта калат. Minus 12 дагы бул жакта калат. Мындан minus 3 бул жака плюс 3 болуп келет. Демек бул плюс 12 менен minus 12 кыскарып кетет дагы. Демек minus 6x plus 4x minus 2x болот. 3x minus 2x же болбосо жөн эле x деп косуп коет. 3төн 2-ни алсак 1 калат да. Демек x барабар бул жака калса 3 калат. Демек жообу 3x болду. Эгерде кимде ким бул теңдемелерди паузага коюп өз алдынча чыгарып анан меники менен салыштырган болсо, ал алган билимди өзү биринчи бул жакта мээсинен өткөрүп, тастыктап өзү чыгара алат экенин ишенип, өзүнө мындай бир натыйжа бере алган болсо, анда ал азамат. Анда ал ортодон кийин жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтө алат деп мен дагы ишендирип кетем. Эми бул сабакта чыгарып койгон эсептер ушулар болду. Эң оор ушул болушу мүмкүн. Түшүнбөй калган суроолор болсо комментарийге жазгыла. Мен дайыма жооп бергенге даярмын. Кыргызстандагы баардык окуучулар жогорку баал алса, анда эң жакшы. Менин каналыма жазылып, катталып, достору менен бөлүшүп, лайк басып, комментарий калтырганды унутпагыла. Силер менен элгисиң болду. Кийинки сабакта көрүшкөнчө кош болуңар достор.